Ош Чоң Алай жолундагы өткөрмө пункту Алай районунун Сары Таш айылында жайгашкан. Бул бекет аркылуу күнүнө 15-20 жүк ташуучу унаа өтүп турат. Эдил Капаров дал ушул жол аркылуу көмүр ташыйт. Айдоочуну сүйүндүргөнү транспорт көзөмөлдөө пунктунун иши жакшырганы. Жаңы жабдуулардын жардамы менен жүктүн салмагын өлчөө, унааларды каттуу сыяктуу иштер кыйла жеңилдетилген. Тараза күчүнө киргенден бери стандарт жүктөйбүз. Иш жакшы, нормасына жүктөп киребиз, нормасына өткөзөт. Ошо биз ал жактан норма менен жөнөтөт. Айтымында айдоочулардын жүктөгөн жүгү азыраак болуп, жолго кеткен чыгымы көп болууда. Ошондуктан бул маселеде айдоочулардын да сунушу эске алынса дейт. 435 литрден солярка куюп берет, анысы бул стандарт жүгүнө актабайт да. Бул жакта 8% кошулбайт, 44 тонна положено. Ошону мына чоңдор карап, ошо 48 тоннага положено кылып берсе, жакшыраак болмок биздин ишканага. Көрсөтүлгөн нормада жүк ташылса, айдоочулар үчүн да маселе жаралбайт. Ал үчүн айдоочулар өздөрү да кызыктар болуп, жеринде жүктүн салмагын өлчөткөн соң гана жолго чыгышат. Башкача жүктөбөйбүз да, биз эми канча жылдан бери иштейбиз. Баары бизге белгилүү болуп калган да. Оякта жүктөтүп атканда деле өзү токтотобуз, норма болуп калат да. Разница болушу мүмкүн, бир 200 кг, 100 кг ошондой болуп калышы мүмкүн. Көз чама деле жетип калды канча жылдан бери иштейт. Сары Таш транспорт көзөмөлдөө пунктунун кызматкерлери 24 саат бою кызматта. Жүк ташуучу унаалардын жүктөрүн көзөмөлдөшүп, ашыкча салмакка жол беришпейт. Максат жолду жакшы абалда сактап калуу. Ал үчүн айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. Бирде бир 2 кен бар. Бир кени жакшы эле иштебейт. Негизги кен Ош Бирим. Ишти биз ошол жактан баштайбыз. Өкмөттүн 454-токтомунун негизинде барып кендерге эскертүү бергенбиз. Түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Эгерде ашыкча болуп калса, километрине 40 сомдон айып салынат. Биздин постко чейинки апарган жүгүңөр үчүн. Биздин посттон, пункттан ары перегруз менен кете албайсыңар деген түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошонун натыйжасында азыр өзүңөр көрүп тургандай эч андай нерсе менен пикир келишпестер жок. Заманбап жабдуулардын жардамында ар бир өткөн унаанын салмагы өлчөнүп, ашыкча жүгү болбосо өз жолун уланта беришет. Бекеттин жетекчиси ишендирип кеткендей, автоматташтырылган система менен коррупциялык системага жол берилбейт. Коррупциялык система бизде жок. Андай эми буга чейинки нерседе бизде болуп айтып атпаймынбы, болгон. Себеби мындай кылып эсептей албайт элек, ручной жазып эсептейт элек. Ар кимиси бейбаштык болот эле, түшүнбөстүк болот эле. Акырындап баардыгы түшүнүп атат. Ошол нерсени биз алдыга койгон максатыбызды ишке ашырып атабыз, Кудай буйруса. Бул жерде жалпысы болуп 12 кызматкер 4-4төн болуп 3 нөөмөттө иш алып барышат. Пунктка ЯЭПтин талаптарына ылайык өткөн жылы атайын видео көзөмөл орнотулган. Учурда жүк ташып келаткан унаалар тууралуу маалымат Транспорт министрлигине түз жөнөтүлүп турат. Камера бизде былтыркы жылдын эсебинен коюлду. Таразаларды дагы жаңылап койду. Ошо онлайн системасын улап, азыр бизде өтүп аткан жүктөр полный ушул Бишкекте Промтранссият карап турат да. Ошонун коюлган негизинде бизде машиналардагы жүктөр бир кыйла азайып, жеңилдеди да. Себеби бурда азыр көбүрөөк келип жүргөн жүктөрдү биз мына көрүп атасыздар, бул жерге түшүрүп, бул жерден азайтып кетирчүбүз. Учурда ары бери каттаган жүк ташуучу унаалар ашыкча жүк ташуусун токтотушкан. Анткени ал үчүн айып пул төлөөгө туура келет. Бизде иштеги система, бизде текшерүү контрол азыр күчөдү. Себеби бизде ашыкча татырым болсо, жүктүн салмагын, анан ашыкча веси Бишкектен туруп эле ошол жерден штрафы канча болду, осевойдон канча оор чыкты, ошол жерден туруп эле регулировка кылып коет да. Ошон үчүн биз аны кое беришке өзүбүз эч кандай мүмкүнчүлүк болбойт. Айдоочуларды түшөлткөн дагы бир маселе — бул кыш мезгилинде жүк ташууда өзгөчөлүктөрү каралган эмес. Мисалга, кышында көрсөтүлгөн нормада жүк ташыганда жолдун катмарын бузушу мүмкүн. Тоолуу райондорго кышкы мезгилде осевой контролду алып салса жакшы болмок да. Кайра ал наоборот бизди жолду сактап калганга жакшы болмок. Эгерде
Биз норматив менен жүктөп ташый бераткан болсок кайра жолду бузуп атабыз. Жазгы мезгилдерде норматив менен ташый беребиз. Бирок ашыбойду андай нагрузка берген менен жалпы нормативден ашпайбыз. Баягы жалпы норматив эмеде эле турат. Баягы 44 6 остулар үчүн, 38 5 остулар үчүн ошол эле нормативди жүктөйт. Болгону жүктүн көбүрөөк салмагы ведущий остун үстүнө жүктөйбүз. Токторовдун айтымында айдоочуларга оор жүк ташуудан пайда деле жок. Анткени азыраак жүк ташышса, жолду сактоого да, өздөрү үчүн да жакшы болот. Водительге жүктү жеңил жүктөгөн пайда. Ошол эле жол кирени берет. Ошол эле каттам. Бул жерде водитель үчүн оор ташыш үчүн пайда жок. Буну болгон убагында бензовоздор үчүн болгон. Бензовоздун баягы Европадан чыкканда, же болбосо Кытайдан чыгып келген көбүнчө бензовоздор. Ошолордун литражы чоң болуп, ошолордо талаш тартыш болгон. Будан бир 2 жыл алдын болсо керек. Азыр бүгүнкү күндө мындай коррупция жок деп ойлойм. Айдоочулар менен көзөмөлдөө пунктунун кызматкерлери ортосундагы абал акырындык менен жайгарылууда. Аталган кызматта соңку жылдары системалуу өзгөрүүлөр болуп, унааларды көзөмөлдөө колго алынганы байкалган. Мурун акча берип, коррупция кылып өткөчүлөр да. Башында бардык жумуштун башында ушундай болот да. Азыр уже андай деген шофёрдун дагы, жүк ташуучулардын дагы, жүк жөнөткөндөрдүн дагы бир жүрөгүндө оюнда жок андай нерсечи. Акча берип мен көрө алчу өтөтүлени жок да андай. Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлигиндеги реформалардын натыйжасында өлкөнүн булуң бурчунда жайгашкан көзөмөлдөө пункттары заманбап техникалар менен камсыздалган. Анын натыйжасында жолдорду жакшы абалда сактоого аракеттер көрүлүүдө. Нияз Ташматов, Улукбек Нарматов, Атайын Ош Бирим телеканалы үчүн Алай району.